Кантип эле ушундай болсо да эркек кишини моминтип коомго айтып отурушу жигитчиликпи дебеңиз угарман. Жигиттерде да жүрөк, сезим, арман болот. Тагдыр оюндарын көрүп отуруп жашоого бир жактуу баа берүүдөн да коркосуң. Атын жашырууну калтыргысы келген алайлык жигиттин арманын айтып берүүнү чечтик. Жашоодо ойго келбеген окуялар көп болот экен. Өзүң менен бирге жатып, бирге турган адамыңда көзүңө чөп салып кетиши оңой болуп калыптыр. Аялдардын жеңил ойлуулукка берилип кеткендерин көрүп, кулагым менен угуп жүрсөм да, менин аялым ушундай жолго түшүп кетет деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Келинчегим менен турмуш курганыма 10 жылдан ашты. 2 уул, 1 кызыбыз бар. Тун уулубуз 5-класста окуйт. Кенже кызыбыз 2 жашта. Үй бүлө багуу эркек кишинин милдети, эрте кетип кеч келем. Акыркы күндөрү аялым мага болгон мамилеси өзгөрө баштады. Мени көргүсү келбей, кичинекей нерседен эле күндө жаңжал чыгарат. Машинаңды берип тур, бир жакка барып келейин дейт. Териштирип отурбай берип коем. Бир күнү концертке кетти. Телефону үйдө калыптыр. Алып Facebook деген балекетине кирсем, бир адам менен сүйлөшкөндөрү бар экен. Жазышпаган нерсеси калбаптыр. Экөө кантип жолуккан, машинадагы окуялары, үйдөгү мамилелери, уруша кеткендери, ортосундагы сырларынын баарын жазышыптыр. Көрсө, аялым мурун башка эркектер менен көңүлдөш болуп жүргөн экен. Сүйлөшкөндөрүн кагазга чыгарып келинчегим келгенде колуна карматсам, эч нерсе болбогондой. Ооба, мен башка менен жүрөм. Бул биринчиси эмес деди. Көрсө, унаамды келинчегиме ойношторуна жолукканы барганга берип жүрүптүрмүн. Нес болуп калдым. Ишенгим келген жок. Урушубуз күчөп, үйүбүз жаңжалдан арылбады. Сени көргүм келбейт. Кудай жолунда жүргөн адаммын. Сени Кудай жазаласын. Балдарыбыз үчүн жашашыбыз мүмкүн. Мен өзүмө келгенче көзүмө көрүнбө дедим. Апамдарга, туугандарга эч кимисин айткан жокмун. Бир айдан ашып калды. Аялым учурда Бишкекте жүрөт. 2 балам менде, кызымды кайненем карап жатат. Кээде телефон чалып калганда бузулган аял көзүмө элестейт да жийиркенип, ачуум келип уруша кетебиз. Балдарым апам качан келет дешет. Аларга да сыр бербей, жакында келет деп коем. Кайын журтум, ата-энемдер да билишпейт. Аларга Бишкекке иштегени кетти деп койгом. Мындан ары кандай кадамдарга барарымды билбейм. Балдарым үчүн аялымды кечиргим келет. Бирок кантип? Өз оюңарды айтып жардам бериңиздерчи.